Өзгөчө кырдаал учурунда ыкчам түрдө элдин көңүлүн буруу үчүн колдонулган атайын үн жөнүндө кабарыңыз барбы? Ал кандай үн жана качан колдонулат? Бул үндү жөнөкөй тил менен айтканда сирена деп аталып, ал атайын техникалык каражаттын жардамында чыгарылат. Ошол сиренаны укканыңызда эмне кылышыңыз керек? Сиренаны укканыңызда тез аранын ичинде телевизор же радиону жандырып, шашылыш билдирүү угуп, өзгөчө кырдаал тууралуу маалымат алыңыз. Радио жана телевизоруңузду кырдаал жөнгө салынганга чейин өчүрбөй, эскертүүлөрдү дыккаттык менен угуңуз. Эгер көчөдө болсоңуз, кененирээк маалымат алыш үчүн телевизор же радио түйүнүн тапканга аракет кылыңыз. Сигнал кандайдыр бир чукул кырдаал же калктын жашоо турмушуна коркунуч пайда болгон учурда жаңырат. Маанилүү учур. Сиренаны укканда бир тараптуу сактанганга болбойт. Эң биринчи эмне коркунуч пайда болгону боюнча маалыматты билишиңиз керек. Газ жарылса, отторду, жалындарды колдонбоңуз. Эгер очокто от күйүп жаткан болсо, дароо өчүрүңүз. Жер титирөө же суу ташкындоо коркунучу жаралса, коопсуз жайга чыгып сактаныңыз. Ал эми катуу шамалда үйдүн ичинде терезелерди жаап, сактануу эрежелерин карманыңыз. Эгер жардыруу коркунучу аныкталса, дароо аралыкты билиңиз. Жакын аралыкта болсо коопсуз жайга барасыз, эгер алыс болсо үйдө сактанып туруу оң. Эрежелерди карманып, өзгөчө кырдаалдардан сак болуңуз. Видео жакса лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз.